Урматтуу министрлер кабинетинин мүчөлөрү, урматтуу Алмаз Кушбекович, чоң пландар коюлуптур, бул жакшы. Айтсаңыз, биз бул жылдын башында Ооган согушунун ардагерлерине жана компенсациянын суммасын көтөрүү боюнча маселе көтөрдүк эле. Алар ушул мына 15 жылдан ашуун коюлган сумма менен жүрүшөт да, андан бери көп нерсе көтөрүлүп атат. Ушул маселе каралды 25 жылдын бюджетинде. Атайын кат жөнөткөнбүз, жанагы 24-жылы бюджетти өзгөртүү болуп келип калса карап бергиле деп. Тилекке каршы каралган жок. 25 жылга карайбыз деген убада болгон эле, ошого сурап атам мен. 25 жылга каралдыбы бул? Ошол повышение боюнча чын айтканда сунуш келген, бирок биз аны бүгүнкү күндө көтөрүү боюнча чечкен жокпуз, чын айткандачы. Биз азыр биринчи кезекте ошол правоохранительный органдардын пенсионерлердин биринчи кезек карап атабыз. Эмкеде анан ушул Афганистан боюнча эметебиз, кайтарабыз да ошо. Мен ойлойм, эмдигиде деген бул туура эмес да. Мына Улуу Ватан мекендик согуштун ардагерлери калган жок бизде. Жаштарды патриоттуулукка үндөө, алардын ушул мекенчилигин, мамлекет үчүн болгон кызмат кылгандыгын эске алуу менен мен ойлойм, бул бир 120 миллион сом жөнүндө болуп атат сөзчү. Депутаттардын баарына кат келген азыр ошол Ооган согушунун ардагерлеринин. Эми чыгаша бөлүгүн дагы отдельно карайбыз да, туурабы? Ошого мен атайын айтып атам, алдын ала бул маселени эске алып койсоңуздар жакшы болмок. Алардын 5000 жетпеген адам калган азыр саны болгон.